Саламатсыздар. Биз бүгүн сиздер менен бөлчөктөрдү салыштыруу деген темада видео сабагыбызды баштайбыз. Бөлчөктөрдү салыштырууда 3 болушу мүмкүн. Мисал үчүн бул жерде биз көрүп тургандай эле бул жакта 6-дан 1 жана 6-дан 2 бөлчөктөрдү салыштырып көрөлү. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул бөлүккө караганда бул бөлүк көбүрөөк. Анда биз бөлүмдөрү окшош болгон учурда биз алымдарын гана салыштырып коебуз. 1 менен 2-ни гана салыштырып коебуз. 2 чоңураак деп чоң бөлүктү жазабыз. Ал эми бул жакта 8 бөлүккө бөлүнүп турат. 8-ден 3 жана 8-ден, мисал үчүн бул жашыл бөлүк 5 дей турган болсок, бул 3 бөлүккө караганда биздин бул 5 бөлүгүбүз көбүрөөк болуп турат. Анда биз 3 менен 5-ти салыштырып 8-ден 5 чоңураак деп жазып алсак болот. Бул жакта дагы ошондой 9 менен 5-ти гана салыштырабыз. Бул 14 бөлүк окшош болгон үчүн 9 чоңураак, а бул жакта 32 чоңураак деп. Ал эми экинчи учурда бул бөлүмдөрү окшош болгон учурда. Ал эми бөлүмдөрү окшош эмес болгон учурду карай турган болсок, бул жерде биздин 2-ден 1 жана 6-дан 2 деген бөлчөгүбүздү карай турган болсок, биз муну салыштырып алуу үчүн бул бөлчөктү 6-га бөлүп алсак болот. Же болбосо 2 жакты тең 3-кө көбөйтүп алсак болот. Мында бөлчөктүн мааниси өзгөрбөйт. Анда бул биздин бөлчөгүбүз 6-дан 3 болуп калат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул бөлүк чоңураак бул бөлүккө караганда, анда бул чоң деп айтсак болот. Же болбосо бул 6-ны 2-ге бөлүп, бул 3-тү таптык, 3-кө 2 жакты тең көбөйтүп алдык. Бул жакта дагы ошондой. Бул жакта 12 бөлүктөн 7 алыныптыр, а бул жакта 3-төн 2 алыныптыр. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул көк түс менен боелгон бөлүк чоңураак. Муну биз далилдеш үчүн муну 4 бөлүккө бөлүп алалы. Анда мынакей бул жакта 7 бөлүк турган, а бул жакта 8 бөлүк болуп калды. Же болбосо 12-ни 3-кө бөлсөк 4, 4-тү алымга да бөлүмгө да көбөйтөбүз. Анда бул 12-ден 8 болуп калат. Муну менен мааниси өзгөрбөйт, ушул эле бөлчөк. Анда биз 7 менен 8-и салыштырып 8 чоңураак дейбиз. Бул жакта да ошондой 15-ти 3-кө бөлөбүз. 5 5. Анда бул 15-тен 5 деген сан болуп калат. 5 менен 3-тү салыштырып 5 чоңураак дейбиз. А бул жакта 25-ти 5-кө бөлөбүз. 5. 2-ни 5-ке көбөйтсөк 10. Бул 25. 10 менен 9-у салыштырып бул чоңураак дейбиз. Мында бул 15 3-кө бөлүнүп жатат. Ал эми булар аткарылбай калган учурда, мисал үчүн бул жакта 3-төн 1 жана 4-төн 1 бөлчөктөрүн салыштырабыз. Анда биз муну 4 бөлүккө бөлүп алалы. А муну 3 бөлүккө бөлүп алалы. Үчтөн 1 деген бул кызыл менен бөлүнүп турган бөлүгүбүз 12-ден 4 болуп калды. Же болбосо бул санга 4-кө бөлүмүн да алымын да көбөйтүп алдык. Ал эми 4-төн 1 дегенибиз 12-ден 3 бөлүк болуп калды. Же болбосо бул 3-кө
Bunun alımını da bölümünü de көбөйтө алабыз. Анда бұл 12'den 4, ал эми бұл 12'den 3 болып қалды. Эми 4 менен 3'тү салыштырып 4 чоң дейбиз. Бұл жакта 5'ten 2 жана 2'den 1 бөлчөктөрүн салыштыралы. Бұл бөлчөктүн алымында бөлүмүндө 2'ге көбөйтөбүз. Бұл бөлчөктүн алымында бөлүмүндө 5'ке көбөйтөбүз. Анда бұл 10'дон 4 болуп калды. А бұл 10'дон 5 болуп калды. Бұл чоңураак деп айтабыз. Бұл жакта мунун алымында бөлүмүндө 4'кө көбөйтөбүз. Мунун алымында бөлүмүндө 13'кө көбөйтөбүз. Муну көбөйтсөк 12, 52'den 44 болуп калат. Муну көбөйтсөк 52'den 13 болуп калат. Анда 44 чоңураак дейбиз. Муну да ошентип, мунун алымында бөлүмүндө 7'ге көбөйтөбүз. А муну 9'га көбөйтөбүз. Анда бул 63'төн 14 болуп калат. А бул 63'төн 45 болуп калат. Анда 45 чоңураак деп муну чоңдоп жазабыз.